Салам достор, салам мекендештер. Сиздер менен кайрадан Кызыл квадрат каналында жаңылыктар топтому. Сиз биздин каналды колдоо иретинде лайк басып жана ошону менен катар эле подписаться кнопкасын басып өтсөңүз болот. Атлеттер лиганын 17 декабрда АКШнын Майами штатында өтүүчү Титан FC 73 мелдешине жеңил салмак дивизионунда кармашат. Кыргызстандын ММА мушкерлеринин бири Азиз Сатыбалдиев кезектеги беттешин АКШдагы Титан FC лигасында өткөрөт. Ал тажикстандык Мухаммед Наимов менен кескилерин аталган уюм билдирип, мушкерлердин постерин Instagram баракчасына чыгарды. Атлеттер 17 декабрда АКШнын Майами штатында өтүүчү Титан FC 73 мелдешинде жеңил салмакта кармашат. Спортчунун менеджери Асан Султановдун айтымында, эгер кыргыз мушкери бул кармашта жеңсе, анда ал UFC уюмуна кабыл алынат. Кыргызстандык мушкер ушул жылдын 3-сентябрында Москва шаарында өткөн Эмир FC Global 007 мелдешинин башка беттешинде россиялык Асланбек Каровду утуп, чемпиондук курду алган. Сатыбалдиев жалпысынан ММА спортунда 20 беттешке чыгып 16сын уткан. Белгилүү балбан кыз Мээрим Жуманазарованын бир тууган сиңдиси Сезим Жуманазарованын ийнине Орусиядан операция жасалды. Бул тууралуу Сезим Жуманазарова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мен ийнимден жаракат алгам. Жана ага операция жасаш керек болчу. Кудайга шүгүр, мен операция жасаттым. Дарыгерлер операция ийгиликтүү болгонун, тынчсызданууга негиз жок экенин айтышты. Азыркы учурда эс алып, күчүмдү топтоп жатам. Колдооңуздарга жана жылуу сөздөрүңүзгө рахмат деп жазды Сезим Жуманазарова. Август айында Орусиянын Уфа шаарында өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда Сезим Жуманазарова 57 кг салмакта коло медаль тагынган.